Так. Саламатсыздар, урматтуу биздин катталуучулар. Бизди күтүп турганыңыздарга чоң рахмат. Бир аз кечиктик, кечирим сурайбыз. Так, азыр бир аз көрүүчүлөрдүн саны көбөйсүн, анан баштайбыз. Кош келипсиңер. Бүт эле биздин окуучулар экен, буюрса. Азыр агайга байланышкан аракет кылабыз. Кабыл алса азыр баштайбыз. Саламатсыздарбы, дагы бир жолу биздин урматтуу катталуучулар. Бүгүнкү күндүн темасы билим жолу демекчи. Так, агайыбыз запрос жөнөттү керек, азыр кошулса керек. Так, жөнөттү атат. Эми кошулуп атабыз. Кайда кошолбой атабыз азыр. Көрөлүчү, бир нерсе болуп атат. Келди буюрса. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, агай, кандайсыз, жакшысызбы? Алейкум ассалам. Кандайсыңар? Иштериңиз жакшыбы? Жакшыбыз биз буюрса. Жакшы, шүгүр. Үй бүлөңүз жакшы? Жакшы, рахмат. Жакшы эле болуп атамбы мен? Мага жакшы эле. Биздин достор кандай болуп атат экен? Эң сонун. Азыр бир аз катталуучуларыбыз көбөйүп атат азыр мына. Акырын баштайлы. Окшойбуз. Суроолор болсо кош келипсиз агай. Бүгүнкү айтканда семинардын, онлайн семинардын эмеси темасы билим жолу деп атайын алып алдык. Ушул кызыл кыяны биздин катталуучулар, көбүнчөсү 11 класстын окуучулары, азыр бизде окуп аткан окуучулар кирип атышат көбүнчөсү. Жалпы башка катталуучулар ким бар болгон болсо, ошолорго билим алуунун маанилүүлүгү, кандай билим жолу кандай бар экенин, кандай кыйынчылыктар бар экенин дагы бир сыйра айтат. Берсек агай. Катып жатат. Рахмат. Саламат агай. Саламат агай, рахмат. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу көрүүчүлөрү, урматтуу бүтүрүүчүлөр, абдан кубанычтамын бүгүн эфирге чакырганыңар үчүн. Жакшы эле угулуп аткан болсо,
белги берип коюңуздар, жакшы эле угулуп атат деп. Андай плюс минус кылып, ошого карап уланталы. Связь начар дейт, бардыгыбыздабы же Негизинен мага жакшы болуп атат. Анан интернет начар болуп атат. Окшойт бул жакта бир аз кээ бир жерлерде жакшы тартпайт экен. анда жакшы. Эгер жакшы эле угулуп аткан болсо, анда ошол сөзүбүздү башыбыздан баштай берели. Плюс дейт, менин аты жөнүм Турат Алыбаев. Ошол негизги кесибим кыргыз тили мугалими. 11 жыл ошол кесип менен алектенип, ошол секундор иштешкенбиз. Анан ошол акыркы карантин учурларынан бери азыр IT тармагында алектенип атабыз. Азыркы учурда өзүбүздүн IT компаниябыз бар. Мобилдик тиркемелерге, мобилдик телефондорго тиркемелерди разработка кылып иштеп чыгып атабыз. Азыр ошондой разработка жагында эмгектенип калдык. Анан ошол билим жолу тууралуу бир аз баарлашып, бүтүрүүчүлөр менен маектирип берели дегенбиз. Себеп дегенде мындай көпчүлүк азыркы учурда жаштар баягы бизде да IT курстарыбыз бар да, анан көп мага да сурай беришет да, менден да көп сурашат. Ошо университетте окубай эле, курс окуп эле, анан мен эртерээк акча тапсам, үйгө жардам берсем, анан Россияга барып бир жыл иштеп келип, анан контрагымды топтоп келип окусам деген сыяктуу суроолор өтө көп келет. Анан негизи мындай бул дүйнө мындай сыноо дүйнөсү да. Кудай таалам бизге ар түрдүү сыноо менен жөнөткөн да. Анан билим дагы өтө чоң бир сыноолордун бири. Мындай жөн эле адамга билим насип боло бербейт экен да. Ошол Кудай таалам көтөрө ала турган, ошол сыноону алып кете ала турган адамдарга бул сыноону берет экен да. Демек, мындай күчтүү адамдар десек да болот да. Ошол билим менен сыналып аткандар, булар мындай жөн эле адамдар эмес, күчтүү адамдар. Кудай таалам демек силерге ошондой күчтү берип, билим менен ошол эли жерине салым кошо алат деп силерди ылайык көргөн үчүн ошол азыр ушул эфирде конок болуп отурасыздар деп айткым келет да. Анан билим алууда өтө мындай чоң бир сыноолор бар. Эң эле биринчи сыноо бул убакыт сыноосу. Мындай билим баягы TikTok'то көргөн 10 секундалык видеоңуздай эмес. Бир билимдүү болуп кала албайсың. Мындай 1-2 айлык курс менен билимдүү болуп кетүү бул кыйын нерсе. Эми мындай учурларда баягы курс окуткандар таарынып калышы мүмкүн да, бизди такыр жокко чыгарып атат деп. Жок. Бул мындай курстардан окуу тезирээк мындай ошол өзүңүздүн билим жолуңузду мындай бир жолго салып алуу дегендик да. Сиз эмне кыласыз? Курстан өтүп, мындан ары кантип окуш керек экен, мындан ары кантип улантып кетиш керек экен, ошону мындай жолго салып алуу үчүн бир жакшы мүмкүнчүлүк. Ошону эстен чыгарбаш керек да. Баягы курска ушундай нерседен алыс болуш керек. Бул илгерки баягы эски түшүнүктө калып калды. Тиги 5 жыл барып университетте бир жолу окуп келип, анан ошону менен 50 жыл, 60 жыл нанын таап жеп, жашоосун өткөрүп, бир жерде иштеп жүрө берет деген кыйын да. Азыр технология деген өнүгүп атат, заман деген өнүгүп атат. Мындай эч нерсе ордунда турган жок. Ошондой учурда эмне кылыш керек? Жаштарыбыз ар күнү өзүн өнүктүрүш керек, ар күнү окуш керек. Демек, билимдин эң чоң сыноолорунун бири бул эмне экен? Убакыт. Мындай узун убакытка билим алууга даяр болгон адам ушул тармакка киришиши керек. Мен дайыма ошого басым жасайм. Мындай бир жолу окуп койдум болду эмес. Күнүгө окуш керек да, күнүгө окуш керек. Эч качан окууну калтырбаш керек. Күнүгө мындай акыркы убактарда аябай көп угуп атам, Инстаграмдан да окуп калып атам, баягы интернеттен. Мындай мотивация менен жолго чыккан адам дейт. Баарыбыз эле бир мындай ийгиликтүү бололу деп жолго чыгабыз да, бир жака баратабыз да. Анан мындай мотивация менен жолго чыккан адам дейт, баягы финишке
жетейин деп калганда мотивациясы түгөнүп мындай асылып калат дейт да. Адат менен жолго чыккан адам, мындай билим алууну адатка айландырып алган, үйрөнүүнү адатка айландырып алгандар, булар эч качан мындай мотивациям түгөнүп калды деген нерсе болбойт. Эмне болот? Алар только ошол күнүгө окуй берет, күнүгө аракет кыла берет, күнүгө алдыга жыла берет. Демек ошентип эмне болот? Ийгиликке чарчабай, чалыкпай жетип барат. Анан кээ бир адамдар баягы мотивациясы көтөрүлүп кеткен күнү бир күндө 10 саат окуп калат. Анан ошону менен 10 күн окубай коет да. Мындай билимде мындай жылыш болушу абдан кыйын. Алар эмне кылыш керек? Күнүгө окуш керек. Бул ошол билим алуунун эң чоң баягы сыноолорунун бири бул убакытка сабыр кылуу. Убакытка сабыр кылыш керек. Андан кийин билимдин өзүнө сабыр кылуу. Мындай билим алуудагы кыйынчылыктарга. Билим алуу оңой нерсе эмес. Мындай азыр эле айткандай баягы бир окуп койсо эле, бир көрүп койсо эле билимдүү болуп калбайт. Азыр эми TikTok, Instagram'dагы Reels'тер, YouTube'дагы Shorts'тар, булардын бардыгы адамды мындай убактылуу удовольствие берүүгө, мындай тез удовольствияга жетүүгө негизделген да. Адамдардын азыр психологиясы ушундай болуп атат да, бир нерсенин жыйынтыгын тез көргүсү келет. Билимдин жыйынтыгы тез болбойт. Ошол абдан маанилүү маселе. Демек мындай ар дайым туруктуу көп окуганга аракет жасаш керек экен. Анан дагы бир билим алуудагы дагы бир мындай сыноо бар, бул чөйрө. Чөйрөдөн эки түрдүү сыноо болот. Бир сыноо бар, чөйрөнүн ичиндеги билим алгысы келбегендерден келген сыноо. Мындай билимге ыктабайт. Мындай билим алайын, окуйн десең эле, аны окуганда эмнени кыйратат элең дейт. Же болбосо классташтарыңды көрөсүң, сен аябай тутунуп окуп атасың, ал окубайт. Окубагандарды көрүп туруп ойлойсуң, могул деле күнүн өткөрүп атпайбы, мен деле окубай койсом жашайм да дейсиң да. Кээ бир учурларда баягы билим албаган адамдар сенден жакшы жашап аткандай көрүнүп кетет да. Бирок чындыгында ал баягы мындай көр тирилик менен жашап аткан жашоо мындай бактылуулук деп айтуу абдан кыйын да. Сөзсүз мындай билим менен, илим менен мындай баягы эмне дейт, критикалык ой жүгүрдүкчү, мындай чын эле ошол бактылуу жашап атабы, мындай анализдеп көрө келсең, жок, баягы билимдүү адамдар, ошол илимге, билимге, ыйманга актаган адамдардын дагы жакшыраак жашап атканын мындай байкоого болот да. Демек, ошол чөйрөдөн келе турган сыноонун бири ошол, сенден аркада болгондордун сыноосу. Булар дайыма сени аркага тартат. Анан кээ бир учурларда дагы ушундай болот, сенден алдыга кеткендер дагы сыноо да. Карасаң, классташтарыңдын ичинде абдан жакшы окуп аткандары бар. Аларды көрүп туруп, мындай үмүтсүздүккө түшүп кетесиң. Болду го дейсиң, мен мыналар уже кетип калды, мен артта калдым деп ойлойсуң да. Чынында билимде эми мындай баягы мамлекеттер аралык илимде, технологияда бир мындай жарыш жүрүп, бардыгы озуп кетүүнүн аракетин көрүп аткан болушу мүмкүн, бирок жеке адамдардын арасында, айрыкча классташтардын арасында бул жарыш эмес да. Аны колдоп, ага дагы мындай ошого жетүүнүн дагы аракетин көрүп, мен дагы сендей болом, мен дагы сендей болуп жакшы окуйм деп, ошого атаандашып, тескерисинче артта калбаганга аракет кылыш керек. Анан көпчүлүк окуучуларда ушундай болот да, таштап коет окууну. Анан таң каласың, сурайсың, эмне болду? Сен жакшы эле окуп аттың эле го десең, агай мен калып кеттим дейт да. Анан мен күлөм да, сен макул калып кетиптирсиң, макул. Аны түшүндүк, калып кетиптирсиң. Бирок сен эми таштап койгондон аркага жетип барбайсың да. Туурабы? Жок дегенде, ошол күнүгө аракет кылып турсаң, кичинеден окуп турсаң, балким бир күнү Кудай таалам сенин да зээниңди ачат. Балким бир күн келет, мындай 1 саат, 2 саат окуганың 10 жылдап окуганыңдан жакшыраак болот да. Азыр
менин бир тууган иним бар, баягы кадимки эле баягы катардагы адамдардай болуп жүргөн, өзүнүн иши бар, кылат, ишке барат, келет, китеп деле окубайт, кечинде келип телефон чукуп жатат. Анан өткөндө биздикине келип, бир 3-4 китепти жакшы көрүп, ушуларды окуйнчу деп алып кеткен. Анан башында күнүгө 10-15 мүнөт окуш, күнүгө эртең менен баамдаттан кийин 10-15 мүнөт китеп окуш аябай татаал болду дейт. Окуп баштасам уктап калам дейт, уйкум келет. Анан азыр айтат, бир канча күн окугандан кийин бул адатка айланып калды дейт. Анан айтат, ушуга чейин китепти эмнеге окубай жүргөнүмдү такыр түшүнбөйм дейт. Себеби китепте ушунчалык бир удовольствие бар экен дейт. Окуган сайын, түшүнгөн сайын тим эле ушунчалык жан дүйнөм жыргалап атат депчи. Анан адатка айландырып алды. Демек, ошол билимди биз дагы адатка айландырышыбыз керек экен. Анан ошондо жанагындай сыноолордон оңой өтөбүз да, убакыт сыноосунан, жанагындай чөйрөнүн сыноосунан, чөйрө ар дайым эле бир артка тартып турат, анан мындай жакшылар дагы артка тартат, алардан өзүңдү кем көрөсүң, кетип калды го дейсиң, анан жамандар дагы артка тартат да. Сенден артта жүргөндөр, окубагандарга аларды көрүп дагы эми окубасам деле жашоо өтөт экен да дейсиң. Ооба, албетте окубасаң деле жашоо өтөт. Кудай таала ар бир адамдын ырыскысын берген, бирок акыл эсти дагы берген да, жакшыраак жашоого дагы биз татыктуубуз. Угулат агай? Ооба, угулуп атат. Ошондой менде кыскача анан дагы суроо жооп кылып, силердин дагы суроолор болсо ушуларга жооп бергенче уланталы. Ооба, көптөгөн суроом бар эле. Баарына жооп берип салдыңыз окшойт. Анткени ар бир жыл сайын эле поколение алмашкан сайын эми бир аз эле өзгөрүп проблемалар ошондой эле да. 2016-17де кандай проблема болгон болсо биз иштешип жүргөн кезде азыр деле ошондой да. Окуучулар келет, бир ай окушат, жарым ай окушат, анан бир аз кит баштагандан кийин башында көп эле келишет, 20-дан ашык окуучу келген болсо, экинчи айдын, үчүнчү айында уже 5-6 эле калып калып атат да. Эми бул окуучуларды көп себептери болушу мүмкүн, ошонун арасынан ошол бир аз ылдам бир жыйынтыкты күтүп аткандыгын көрүп атам да менчи. Бир ай келе калсам эле, бир жума келе калсам эле укмуш бир результат болуп мен учуп кетет окшойм деген ожидание менен келет окшойт да. Анан багы бул нерсе аябай машакаттуу жана оор экенин көргөндө, ар бир күнүгө бир сабак өтүш керек экенин, күнүгө тапшырма аткарыш керек экенин көргөндө мындай чегинип кеткендер көп болуп атат да. Эми чегинбей ушуга чейин сентябрда келгенден баштап окуп аткандар бар, аларга мындай алкыш десек болот. Жылыштары бар, мисалы үчүн башында келгенде 115-120 алып жүрүшкөн сынамдык тесттерден. Азыр 140 үйдө алып калышты да. Анан ошондон дагы ата-энелер кандай салым кошулат деп суроо да. Сиз ата-энесиз кандай салым кошулат деген. Ооба, негизи эми балада балдар балким адашып аткан болушу мүмкүн. Анан бул жерде ошол сөзсүз түрдө ата-энелер да балдардын билим алуусуна ар дайым кызыктар болушу керек. Биринчиден, мисалы, бала өзү эч кандай бир курска акча төлөп окуй албайт. Ата-эне биринчиден ошол төлөм маселесин чечип бериши керек. Бул мындай каражат жагынан жол көрсөтүш керек да. Анан азыркы учурда бизде дагы ошол курстар бар да. Анан IT тармагын окутабыз. Анан бир эже келиптир. Акчам бар дейт. Кызымды бир канча курска жаздырдым дейт. Бирок кызы эч окубай таштап коюп атыптыр да. Акчасы бар, проблема жок, акча жагынан. Кызын окуса деп аябай каалайт, курстарга барат, жаздырат, анан бизге да алып келиптир. Кызымды окутуп бериңиз, акчасын төлөп берейин, канча болсо төлөйм деп атат да. Анан мен айттым, мен кызыңызды окута албайм дедим. Жөнөтө берели, азыр кызыңыз чыга берсин, бирок сиз менен сүйлөшүп алсак болобу деп алып калып, эженин өзүн курска жаздырдык да. Эжене айттым, балким дедим, сиз менин жашым өтүп калды,
менден результат чыкпайт деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок кызыңыздын келечегин ойлойсуз да десем ойлойм дейт. Эгер кызым окусун десеңиз, анда сиз окуңуз дедим. Анан эже окуп баштады. Бир канча жума окугандан кийин эле, 1-2 жумалык окуудан кийин эле эже аябай сүйүнүп айтып атат да, мисалы, кызым кызыга баштады депчи. Али кызы да али мындай окуп калган жок, уже окуп баштаган жок, бирок эже аябай сүйүнүп атат, кызыгып баштады дейт. Көрөйүнчүчү, могул оңой эле окшойт деп ушинтип неме кылып баштады дейт да. Бул жерде ата-энелер ар дайым эле балабыз жакшы болсун дейбиз да, бирок мындай да, биз балабызды кандай көргүбүз келсе, өзүбүз ошондой болушубуз керек экен да. Анан ата-энелерге айткым келген нерсе, бул жерде балдарын ар дайым окуу жагын колдошу керек. Анан жөн эле окуу деп айта бербей, ошол контролдоп, кызыгып, мисалы, азыр көп эми айрыкча абдан жакшы билем, бул мисалы азыр жаштар, баягы окуучулар немени мындай технологияны да жакшы түшүнүп калды, ноутбукту жакшы билет, телефон жакшы билет. Анан караса атасы, энеси дагы мындай телефонду басканды билбейт, чалганды билбейт, мисалы WhatsApp'тан бир файл жөнөткөндү билбейт. Анан караса мугалими деле ошондой. Анан аларды мындай бир аябай артта калгандай, отсталый көрүп, анан өзүн аябай умный көрүп, анан ойлойт да, мен и так акылдуумун депчи, эмне кереги бар окуп депчи. Ошондой бир сезимди бербеш үчүн ата-эне дагы ошол баладан калышпай ар дайым аракет кылып, керек болсо мисалы да эми TikTok'ту мисалы биздин мамлекетте жаптырабыз деп атат, тескерисинче жаптырбай, и так эле жаптырып сала албайт бул деген. TikTok мындай дүйнөлүк бренд да. Эми биздин мамлекетте жаптырып, мамлекет тарабынан бир кысым кылып, биздин өлкөгө кирген TikTok'ту жаап коюшу мүмкүн, бирок муну менен TikTok'ту жаап сала албайт. Ансыз деле, мисалы, Кыргызстанда TikTok'ту запрещать этип койсо, токтотуп койсо, эмне кылат? Жаштар ата-энеси сүйүнүп отура берет, TikTok'ту ырас эле жаап салды да. Балдар болсо VPN менен TikTok'ту кайра эле колдоно берет. Демек, эмне кылыш керек? Бир нерсени жаап, токтотуп, тыйгандан көрө ал нерсенин жакшы жактарын үйрөтүш керек. Ата-эне кошо TikTok'ту колдонуш керек болсо. TikTok'то кандай жаман нерселер, кандай мындай жаман трендтер болуп атканын сезип, билип, аны ошолорду баласынан блокировать этип, баласына анын жаман экенин түшүндүргөн ата-эне болуш керек. TikTok деген бале болду деп отургандан көрө, TikTok'тогу артыкчылыктарды көрүш керек. Ал деген мировой бренд, ал деген мировой бир ийгиликке жетип аткан тиркеме. TikTok'тун миллиард деген кирешеси бар. Аны бир Кыргызстанга окшогон мамлекет жаап кое албайт. TikTok'тун өзүнүн бюджети Кыргызстандыкынан чоң. Бир компаниянын бюджети Кыргызстандыкынан көп. Анан ал оңой менен жабылып калбайт. TikTok'ту жаба албайбыз. Тескерисинче, анын жакшы жактарын көрүүгө, ал жактан дагы мындай ийгиликтерге жетсе болот экенин. Мисалы, TikTok жылдыздарынан да хабилейм, мындай бүт дүйнөнү багындырып, өтө белгилүү болуп, ошол менен мисалы бутка туруп, өзүнүн жашоосун оңдоп кетти. Хабилейм мисалы бир да жаман видеосун көрбөйсүң да, ал бардыгы мындай туура, анан мындай жакшы позитивдүү видеолорду тартып белгилүү болду. Демек, эми бул деген сөз баары эле ошо хабилейм болуп кетет деген сөз эмес, ал деле абдан чоң бир эмгекти, талантты, чыгармачылыкты, креативдүүлүктү талап кылат. Мындай бирок ошол сыяктуу нерселерди жапкандан көрө, же ата-энелер ошондой нерселерди жамандап отура бергенден көрө, баласы менен кошо жарышып, үйрөнүп, азыр ата-эне уялбаш керек. Ишенесиздерби, менин 4 жашар кызым мага кээ бир нерселерди үйрөтөт. Бирок мен андан мындай жаман болуп кетпейм да, чычалабайм да. Сүйүнөм да, тескерисинче, мен кызым акылдуу экен, мага үйрөтүп атат муну деп, анын артыкчылыгын көргөнгө аракет кылам. Ал ойноп аткан оюндарды, ал көрүп аткан видеолорду ар дайым мен дагы көрүп, контролдоп, кайсы видеосу жакшы. Мисалы, азыр мындай кичинекей балдардын аябай чоң проблемасы, мисалы, ошол телефондон баягы
коркунучтуу видеолорду көрүп алып кайра түн уйкусунун бузулушу. Андай видеолорду көрүп атканын байкап калсам, мен дагы бир катар карап, аларды блокировать эткенге аракет кылам. Бул дүйнөлүк социалдык түйүндөрдө, тармактарда алгоритм деген абдан жакшы иштейт. Мен 1-2-3 видеону блокировать эткен болсом, ага окшош видеолорду мага чыгарып берүүдөн алар пайда таппайт экенин билем. Азыр искусственный интеллект деген нерсе адамдан 2 эсе 3 эсе акылдуу болот. Ошону эми искусственный интеллект акылдуу дегенге болбойт, баягы адамдардын акылынын өнүккөндүгүнүн дагы бир белгиси да, чеги да. Адамдардын ошол технологияны иштетүүдөгү, ошол заманбап IT да бул, ошол маалымат технологиясын иштетүүдөгү адамдардын баягы акыл деңгээлинин ушунчалык дагы бир өсүп жеткен чегинин бир белгиси десек болот да, искусственный интеллектти. Бул искусственный интеллект адам эмес да, ал адам жасаган бир продукт да, адам жасаган бир нерсе. Ал биз бергенде гана тапшырмаларды аткара алат. Мисалы, азыр ChatGPT деген абдан күчтүү чыгып, аябай дүйнөнү таң калтырып атат. Адамдардын суроолоруна ушундай жооп бергенде оригиналдуу жооп бергендиги менен. Кадимки, мисалы, азыр сиз экөөбүз баарлашып атабыз, сиз мага берген суроолорго жооп берип атам. ChatGPT ошол бир адам жооп берип аткандай бир эмоцияны бергендиги менен айырмаланат да. Ушунчалык өнүгүп кетти, бирок ошол эле ChatGPT сиз менен отуруп шахмат ойной албайт да. Ошолдой турганда азыр бизде атомдорду бирок темаларды азыр окуучулардын жаңырып атат. Yanınızda başka telefon yok mu? Başka var. Benim var. Sizdikine mi? Bu atölye turalı bir süreçte mi? Akırdan muhallimdir diyor. Emin qanday болот? Siz жаап турат окшойсуз микрофондо. Эми жакшы болду. Азыр эми ата энелер тууралуу бир сыйра сүйлөштүк. Бул жерде отурган ата энелер болсо жакшы сабак болду окшойт. Анан окуучулардын дагы мындай кыйналган нерселери бул жакта курска келгенде мугалимдер башканы айтат, мектепке барса башканы айтат да. Бир болбогон бир кичинекей бир лар болуп кошулат же лөр болуп кошулат деген нерселерди мындай кошулат же кошулбайт деген проблемалардын айынан мындай талаш тартыш болуп, бири-бирибизди жаман көрүнүшүп калып атабыз да. Мындай айтканда же бул жактагы мугалимди тигил жактагы мугалим жаман көрөт, же окуучу мындай эмоциясын алдырып мындай сен жаман же бул жаман деп айтып кала берет экен. Анан бул нерсе элге мындай бир туура жетип, бир туура эмес жетип, ортодо түшүнбөстүктөр көп болуп атат да. Мындай азыркы учурда эми бизде мындай ачык айкын боло элек, бирок негизи буга чейин болуп келген жана башка жерлерде көп болуп атат да. Ошол тууралуу эмне дей аласыз? Бир сыйра мугалимдерге дагы бир жол же болбосо бир кандай кеңештерди айта алат элеңиз? Эми негизи мындай билимде талаш тартыштын болгону жакшы нерсе. Бирок муну мындай баягы бири-бирин жаман көрүүгө жеткирбеш керек да. Бул себеби билим өтө терең нерсе да. Анан мен дагы 11 жыл кыргыз тил мугалим болгон тажрыйбам бар инсан катары. Мисалы мен өзүмдү абдан күчтүү кыргыз тилчи катары көрөт элем. Мындай любой кыргыз тилчи менен талашып, анан ушул IT тармагына өткөндөн кийин ушунчалык баягы мурунку кылгандарыма уялып калдым. Себеп дегенде мен чын эле мындай өтө күчтүү илимий
даражасы бар кыргыз тилчилердей күчтүү кыргыз тилчи эмес болчу экенмин да. Себеби баягы мен бир кандидаттыгым же докторлугум болбосо дагы, бирок баягы өзүмдү ошончолук бир кандидаттык жактап койгондой. Эми себеби мен көп эле окуйт элем. Баягы калың кыргыз тил китептерди көтөрүп жүрүп окуп, өзүм мындай илимдин үстүндө жеке өзүм изденип, аракет кылып, изденип жүргөнүм үчүн өзүмдү аябай күчтүү элестетет элем. Анан IT тармагына киргенден кийин да азыр деле мүмкүн болушунча ошол IT тармагынын маалыматтарын кыргызча которуп, айрыкча ITдеги маалыматтардын көп эле англис тилдүү да. Анан мен өзүм жаңы бир макала, жаңы бир илимий ачылыш кыла албайм. Бардыгы эле мындай айтканда ачылып калган нерселер болгон. Ошолорду биздин кыргыз коомчулугуна жеткирүүдө англисче макалаларды кыргызча которо келгенде мен өзүмдүн эң начар бир кыргыз тилчи экенимди сезип аябай уялып калдым да. Буга чейин кылгандарымды ошол баягы ушунча окудум, издендим дегеним дагы деле мындай аз экенин, дагы окуй турган нерселерибиз көп экенин сезгенден кийин ушунчалык бир уялып калдым да. Анан баягы мектеп мугалимдеринин арасында деле ошол жанагы мектеп темаларын талашып тартышып бири-бирин жаман көрүп атканы деле мен ойлойм ошол меники сыяктуу бир кичинекей бир эго сезимдер болуп калышы мүмкүн да. Баягы мен кыйынмын дегенчи. Бирок мындай чындай келсе илимдин алдында, ошо жалпы бир илимдин алдында биздин алган кичинекей билимибиз бул өтө кичинекей экенин сезе турганда бир күн келет да. Ошондо баарыбыз мындай башыбызды жерге салып уялабыз. Ошон үчүн андай кичинекей бир темалар үчүн мындай бири-бирибизди жаман көрүүнүн кереги жок. Керек болсо ошол дагы көбүрөөк окушубуз керек. Баарыбыз эле мектеп мугалимдери дагы көп окушу керек. Ошондой курстарда сабак берип аткан мугалимдер дагы аябай көп окуш керек. Ар тараптуу өзүн өнүктүрүш керек. Анан тилди, өзүбүздүн тилди жакшы үйрөнүүнүн эң жакшы жолдорунун бири дагы бул башка бир тилди дагы кошуп үйрөнүш керек экен. Эми ошол эле учурда мисалы казак тилинин, өзбек тилинин грамматикасын дагы абдан жакшы карап, биздики менен салыштыра келгенде анан баягы биздикинин акыйкатын дагы ошондо жакшылап түшүнөт экенбиз да. Акыркы убактарда мен ошол казак тилинин мындай синтаксиси да аябай кызыктырып атат да, себеби биздикине салыштырып. Анан түрк тилинин грамматикасы, синтаксиси, англис тилинин грамматикасы, синтаксиси булар абдан кызык болуп, ошондо анан баягы кыргыз тилди абдан начар билет экенимди сезип азыр уялам да. Жакшы, бул ар бир эле мындай илимденген кишиде болсо керек, анткени бул билим чексиз да. Муну төрөлгөндөн өлүмгө чейин алышыбыз керек, эми ар ким өзүн канчалык илимдүү сезсе деле бар дилимдин тамчысынан эле алат экенбиз, алсак дагы эң көбү. Анан дагы ушу азыркы учурда окуучуларды кызыктырган мындай немелер бар да, суроолор. Окуйн эле дейт, бирок өзүн өзү мындай жеңе албайт да. Жалкоолугу кармайт, же телефондон ажырагысы келбейт. Ошондой бир проблемалар болгондо эми сиздин өзүңүздүн жеке мындай опытыңыздан, мындай тажрыйбаңыздан кантип ошол проблемаларды чечкенсиз, же болбосо кантип өзүңүздү тартиптегенсиз? Азыр эми эң негизгиси тартип болуп атат да бул жактачы. Кантип тартиптейбиз деген суроо. Аябай жакшы, кызык суроо. Жакшы эле угулуп атам, Жакшы угулуп атат. Мен азыр микрофонду өчүрүп турайын. Жакшы угулуп атса эле болду. Негизи аябай жакшы, кызык суроо. Бул мен дагы өзүм мындай жалкоолордун катарын толуктайм да. Анан азыркы учурда дагы мындай кесиптештеримди да тамашалап айтып берем да. Негизи IT тармагы ушул мындай жалкоолордун жумушу экен. Мындай мага жакшы болду, жыргап эле үйдө жатып иштеп атам депчи. Анан биздин каныбызга сиңип калган да, илгертен баягы аталарыбыз ошо жалкоо болгон үчүн кой баккан депчи. Койду кырга жайып коюп, анан уктап жатып эле анан кечинде айдап келип багы берген депчи. Эми албетте бул тамаша, бирок илимде сөзсүз жалкоолукту жеңиш керек экен. Мен өзүм жалкоолугумду жеңдим деп айта алам. Анткени абдан көп баягы видео оюндарды ойнойт элем мен.
Clash of Clans, баягы PlayStation PES деген оюндарды аябай ойноп, анан мындай жалкоолук менде аябай жакшы мындай орун алган болчу да. Анан ошону жеңе алдым мен. Мисалы азыр деле баягы ошол кээде жалкоолугум кармап, мындай абдан окуп атканда, чарчаганда мен деле ойноп кетким келет да, ойногум келет кадимкидей элечи. Бирок ошол учурда мынтип ойлоном да. Эми азыр мисалы мен ойноп жата берсем, эртеңки менин келечегимди ким куруп берет? Менин балдарымдын келечеги кимге аманат? Менин үй бүлөмдүн келечеги кимге аманат деп ошону ойлонуп, анан өзүмдү тизгиндеп кармайм. Ойной турган ошол бир аз ойносом болот деген учурда бир аз болсо да окуп алайын дейм. Мисалы мунун керек болсо кээде ушуну баягы айтып атканда мындай адамдарга немедей сезилиши мүмкүн да. Жөн эле мактанып койду деген да балким сөздөр болушу мүмкүн, же ой кетиши мүмкүн. Ошону мисалы азыркы учурда Duolingo деген аябай жакшы тил үйрөнгөн колдонма бар. Инстаграмга да катталышса ошону көрүп турат, байма-бай чыгарып турам. Ар күнү мисалы окуганымды кадимкидей эле Инстаграмга сторис кылып чыгарып, мындай адамдарга дагы бир үлгү болсо экен деп аракет кылам да. 700 канча күндөн бери, кыскасы 2 жылдан ашык убакыттан бери бир дагы күн калтырбай окуп келем. Мурда өтө аз убакыт менен күнүгө 5 минутта убакыт окуп келем. 15 баягы очко упай топтосом жетиштүү болот дечимин да, болду. Ошол болду. Мындай дароо эле мен англис тилин укмуш билип кетейин деп шашылган жокмун. Анан барып бул жарым саатка чыкты. Анан 50 упай, анан 100 упай кылып күнүмдүк баягы лимиттер өзүнөн өзү эле көбөйүп, анткени баягы менде бир неме пайда болуп калды. Окууга болгон кызыгуу жанагы жалкоолук жеңилип, ошол күнүгө калтырбай окуйын деген нерсе отуруп, азыр болсо дагы бир деңгээл жогоруга көтөрүүнүн аракетин көрүп атам. Күнүгө 2 маал окууга өттүм да. Эртең менен турганда бир, андан кийин кеч ошол 6-дан кийин жатканга чейин дагы бир. Бирок күнүгө сөзсүз окуш керек, калтырып койбош керек. Ошону жолго коюп алгандан кийин кадимкидей баягы бир жалкоолукту жеңдим десем туура болот. Азыркы учурда мисалы абдан көп иштегенге, мындай көп аракет кылганга тырышып атам. Айрыкча баягы мисалы бир жумушта иштесең, же болбосо билбейм бир мектепте иштесем, эртең менен кетип, анан баягы кечинде жумуш сааты бүткөндөн кийин как будто бир мындай бир ийгиликти кылып койгондой болуп калмакмын да. Азыр болсо андай болбой, эртеден кечке мисалы эртең менен кадимкидей 9-дан 5ке чейин иштеп, анан тамагы чейип антип эс алып алып, анан кайра кечкисинен да, мындай айтканда ошол кечкисин дагы 9-10дон баштап саат 1ге чейин сөзсүз иштеп, анан жатып эс алмай да. Демек, мындай жалкоолукту жеңүүнүн жакшы эле жолу эмне кылыш керек, көбүрөөк аракет кылыш керек экен. Сонун жооп болду Хит. Биздин азыр катталуучуларга бир кайрылуу жасап коелу, андан кийинки уланталы. Урматтуу биздин окуучулар, катталуучулар, ата-энелер болсо, окуучулар болсо, өзүңөр кызыккан суроону берсеңер болот. Эмне кандай маселелерди кызыктырган, жүрөгүңөрдү өйүп турган бир суроолор болушу мүмкүн. Бул билим тармагына тиешелүү. Биз эми негизинен ЖРТга даярдаган менен окуучуларга көбүнчө багыт бергенге аракет кылабыз да. Мындай кесип тандоодо адашып калбасын деп 3 критерий бар экен. Ошол үчөөнү мындай билип алышсын деп биз дайыма айтып жүрөбүз да аларга. Анан ошол азыркы учурда кесип тандоодогу көп мындай катачылыктар болуп атат. Ошону кантип кесипти мындай өзүнө туура алып тандай алат, ошону бир сыйра окуучуларга айтып берсеңиз, анан урматтуу окурмандар, көрөрмандар, суроолоруңуз болсо комментарийге жазып тургула, биз колдон келишинче жооп берүүгө аракет кылабыз. Турат агай. Бул жакта биздин кошунабыз үйүн дырылдатып калды. Сиздерге угулуп атабы билбейм.
Негизи кесип өтө маанилүү нерсе. Бул биздин өлкөбүздө мурдатан бери эле, мен мындай акыл эс тарткандан бери эле болуп келген эң чоң көйгөй биздин мамлекет тарабынан кесип тандоо боюнча бир атайын иштелип чыккан программа болбогондуктан биз эптеп эле бир нерсе кылып кесипти тандап ала беребиз. Кыргызстанда кесипти кандай кылып тандайбыз? Мындай модасына карап да. Биз мектепте окуп жүргөн кезде мен билем баарыбыз эле мындай летчик болгубуз келе берчү да. Самолет айдайбыз, анан космонавт болобуз, ушундай бир чоң кыялдар бар эле. Анан биз мектепти бүтөөргө жакын эле баары эле экономист болуп кетти. Эмнегедир? Экономист болот, юрист болот. Эмне болоюн деп атасыңыз эле? Бухгалтер болом дейт да. Биз ошол кезде ойлош экенбиз да, көрсө банкир же бухгалтер же ошол экономика жаатындагы адам акча санаса эле ошонун баарын өзү чөнтөгүнө салып жүрөт окшойт депчи. Эми же билбейм, бир ошондой учур болгон. Анан элдин баары эле юрист болгусу келчү. Ошол юристтердин баары эле азыр же Москвада жүрөт, же баягы тыңырактары частный нотариус ачып алган. Карыш сайын эле нотариус. Анан эми алар деле баягы жанын багуудат. Бирок кесипти тандаганда модасына карап эмес. Азыр акыркы учурда элдин баары эле IT болуп калды. Мисалы, мен да ошол Секомдо иштеп жүргөн кезде сиздер менен чогуу иштеп атканда билем да, баягы 170 балл менен, 180 балл менен ITге жөн эле адамдарды өткөрүп коет эле, окуучуларды, бүтүрүүчүлөрдү. Соңку 2 жылдан бери 200 балл менен деле ITге өтүш бир аз оор болуп калды да. Абдан кыйындап кетти. Неге? Себеп дегенде элдин баардыгы ITни азыр тренд кылып алды. Анан эми мен деле ошол трендти ээрчип IT тармагына кирип кеттим. Бул башка тема. Бирок кесипти адам мындай өзү сүйүп, мен ошол кесип менен мындай өмүрүмдү өткөрөм, ошону менен карыйм деп тандаса жакшы болот. Мисалы, кесибин сүйгөнүн кантип билсе болот? Мен Салмат агайды жакшы тааныйм. Бул агай ошол өзүнүн кесибин сүйгөн үчүн ошол кеч киргенине карабастан азыр окуучуларым үчүн деп ушундай бир иш-чараны өткөрүп атат да. Азыр бул иш-чарадан кийин Салмат агай мен чарчадым, же болбосо баягы компаниясына айтып, Секом Кызыл Кыя мага дагы 2000 сом ашыкча жазгыла, мен ошол эфирди өткөрдүм дебейт да. Себеп дегенде муну ошол окуучуларынын кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн ушул кесипти сүйгөндүгүн билдиргенин бир белгиси. Ошон үчүн мындай кесибин сүйүп тандаган адам ал кесиптен чарчабайт эч убакта. Мага окшоп күнүнүн 3төн 2 бөлүгүн ошол кесиби менен өткөрүп атса деле бактылуу болуп жашай берет. 24 сааттан 15-16 сааты IT менен өтүп кетет да. Бирок чарчабайт, сүйөт. Чарчап калдым дебейт, эс алышым керек дебейт. Кесибин сүйгөн адамга каникулдун кереги жок, кесибин сүйгөн адамга отпусканын кереги жок, иштей берет. Эми албетте адам баягы психологиялык жактан чарчап калбаш үчүн эс алып турушу керек, бирок баягы кесибин сүйгөн адам ошол эс алып жүрүп деле, отпускада жүрүп деле өзүнүн ишин кыла берет да. Эми мисалы мугалимдикти сүйгөн адам жайында 3 айлык каникулга тараса деле, жайлата деле балдарды бир нерсе кылып окута берет. Эми сөзсүз эле баягы окутуу деген класска отуруп алып эле доскага жазып берүү эмес да. Жайында ошол окуучуларын топтоп бир жерге пикник кылат. Пикник кылганча билимдин мындай баалуулугун, билимдин артыкчылыгын сүйлөп берип, аларды кызыктырып, бир китептерди окутууга түрткү кылат. Ошон үчүн кесипти тандаганда эми азыр IT замандын кесиби болуп атат, замандын талабы болуп атат, ал башка маселе. Бирок ошону деле сүйүп тандабасаңыз, мисалы 5 жыл ITде окуп туруп анан бүткөндөн кийин ал сиздики эмес экенин сезип калсаңыз, биз эмне кылабыз? Ошондо анан Турат агайды каргайсыз да, IT жакшы дебедиң беле депчи. Жок, IT жакшы эмес, IT сүйгөн адамга жакшы. Баягы неме дейт го,
бир хикая бар эмеспи, тиги Мажнун Лейлини ушунчалык сүйүп, күйүп, өзүн жоготуп жинди болуп калыптыр деп, анан падыша таң калат да, окуяны угуп алыпчы, анан баягы аскерлерине буйрук берип, анан Лейлини алдырып келиптир да. Көрөйүнчү бир кандай неме экен десе. Алып келсе, Лейли анча деле сулуу эмес экен да, мындай өзү кара, өңү серт эле, өтө сүйкүмдүү деле кыз эмес экен да. Анан ушунчалык таң калып, Мажнундан сураптыр да, несин сүйдүң десе, аны менин көзүм менен көрүшүң керек дейт да. Сенин жана падыша көзүң менен эмес, же башка көз эмес, Лейлини сүйгөн ошол Мажнундун көзү менен көрүшкөн. Кесипти дагы ошол Мажнун Лейлини сүйгөндөй сүйүп көрсө, ошондо ал сулуу болот, ал кооз болот, ал сүйкүмдүү болот, андан тажабайт, андан чарчабайт. Бирөөнүн көзү менен эле көрүп эле жакшы экен деп барып алсаң, анан Мажнундан сурайсың, бул Айтинин неси жакшы депчи. Же болбосо бир ошол мектебин сүйгөн мугалимден, мисалы Гапур Мадаминов деген агай бар, баарыбыз жакшы билебиз, ал агайдан барып туруп азыр сурасаң, мисалы мугалимдиктин неси жакшы десең, башкача болушу мүмкүн да. Акмак, сен кантип муну жакшы эмес дейсиң депчи. Ошон үчүн бул ошол кесибин сүйүү өтө маанилүү. Анан эми албетте сүйүү эле бир жок болуп кетип аткан бир кесипти тандап албай, ой жүгүртүп, ошол эртең тандаган кесибин сүйүп кеткенге ыңгайланышып, азыр заман ушундай болуп атат, адамдар мындай ийкемдүү болуш керек. Soft skill'lerди өнүктүрүш керек деп айтып атышпайбы? Ийкемдүү көндүмдөрдү, мындай каягына болсо ыкташып, кирип кетип, ошол жакты сүйүп кеткенге ыңгайланышып жашаш керек болуп атат. Чоң рахмат агай, аябай мындай кызыктуу жооп болду. Анан бул жака 1-2-3 суроо келген экен. Бул кыскача түшүндүрсөм, так. Биринчиси, 2 суроо бар экен негизинен. Биринчиси ошо бизге тиешелүү экен, англис тил курсу барбы дейт. Бар, азыр албетте жүрүп жатат. Анан кайсы университетти сунуштайсыз деген дагы бир суроо бар эле. Анан IT-ни баштоодо биринчи дейт. HTML-дан баштайбы же JavaScript окуса болобу дегендер бар экен. Ошол 2 суроо. Анан дагы бир суроо келди. Үчөөнү бир окуйн ошо менен. Мен окурман окуу үчүн пакет кылып жатам дейт. Буюрса жакын ноутбук алам. Анан азыр иштейбиз. Өзүбүз башка 2 айлыктын акчасын төлөп калганын кийин берсек болобу? Кандай? Окуп да иштеп да жетишпей калсак. Өтө эле түшүнүксүз суроо болуп калыптыр. Муну кайра окуйлу. Мен окурманмын дейт. Окуучу окшойт да. Окумакмын деген окшойт. Окуу үчүн пакет кылып жатам буюрса дейт. Жакшы, жакында даярданып жаткан окшойт. Ноутбук алган экен, 2 айдын акчасын төлөп, калганын иштеп окуп турсак болобу дептир. Андан кийин агай суроо, китеп окуу түшүнүү жөнүндө кантип окусак жакшы түшүнөбүз? Өзүңүздөрдө да ушундай маселе болгонбу дейт. Негизинен 2 суроо болду ошондо. 3 суроо болду. Ошолорго жооп берип койсоңуз, анан дагы кызыктуу суроолор болсо жооп берели. Убактыбыз дагы бир 10 мүнөттөн убактыбыз бар экен, буюрса жооп берүүгө аракет кылалы. Рахмат, саламатыгай, урматтуу көрүүчүлөр. Суроолоруңуздарга да рахмат, абдан кызыктуу суроолор келип атат. Акыркы 3-чү суроодон баштай берейин мен. Бул эми ошол биздин IT курс тууралуу сурагысы келип атат окшойт. Негизи мындай IT эми бул мындай биздин жеке маселелер, мындай маселелерди ошо жеке байланышса, кандай кылып окуйт, эмнеден баштайт, булар боюнча да кененирээк айтып беребиз. Ошондой деп токтотуп туралы, алар эмне кылат, жеке мен өзүмө байланышса сөзсүз жооп беребиз. Эми ноутбуктун кандайын алыш керек, курстун баасы кандай болот, кантип окуш керек, жөн эле мындай окуйм деп эле акчасын көтөрүп келген адамды деле окута бербейбиз. Ошону билиш керек да. Азыр эле айтканымдай, ошол кесипке кызыкса, ошол жаатта иштеп кете алгандай болсо, менин деле көңүлүм рахат болбойт да, бирөөнүн мисалы 6 айлык акчасын алып коюп, анан кийин
биздики арзан дагы эмес да, оңой дагы эмес да. Жөн эле бир көрөйүнчү деп 1000 сом берип окуп кое турган курс эмес. Ошон үчүн биз алып аткан адамдарды тандап атканда мындай мотивациясына, ошол максатына, келечегине карап алганга аракет кылабыз. Бул ошондой болсун. Анан экинчи маселе, IT тармагын окуп баштоо үчүн HTML-дан баштаганбы жакшыбы, JavaScript-тен баштаган жакшыбы дейт. Главный баштаган жакшы да. Ушундай ойлонуп отура бербей, главный башташ керек. Анан ошондо өзүңүздү табасыз. Бул IT жаатын эгер кызыгып аткан болсоңуз, бир тармагын окуп башташ керек. Айрыкча бул боюнча мен атайын макалада жазгам, көп эле интервьюларда айтып келем, телевидениялар чакырып калат, радиолор чакырып калат, ал жактарда деле айтам. Мисалы IT-ге кызыккан адам эң эле жок дегенде ошол өзү кызыгып аткан, мисалы JavaScript деп атпайбы, билет экен да, JavaScript тууралуу 1 айлык бир мындай YouTube'дагы бесплатный сабактарды алып көрүш керек да. Ал YouTube'дан кантип туура издесе болот, алар боюнча деле мындай керек болсо кеңешти берем, көрсөтүп берем. Кантип JavaScript боюнча бесплатный YouTube'да сабактарды тапса болот, аны деле көрсөтүп берем. Эми биринчи суроо бар болчу. Мен 3-чү кылып жооп берип аткан. Англис тил курстар барбы деп аткан. Саламат агайдан сурайсыздар аны. Китеп окуу жана түшүнүү жөнүндө кантип окусак жакшы, түшүнөбүз, кантип окуп жакшы түшүнүүнү жакшыртабыз деген окшойт. Өзүңүздөрдө ушундай маселе болгонбу дейт. Анан агай көпчүлүк бүтүрүүчү окууга тапшырып алып, иштеп жүрө беришет. Аларга кандай кеңеш бересиз дейт. Студенттерге окшойт бул негизинен. Студент болуп тапшырып окуп атса, бирок ортодо башка жумуштарга кетип калгандарга кандай кеңеш бересиз? Китеп окуу түшүнүүдө китепти дагы мындай сүйүп, жакшы тандап, кызыгып окуш керек. Окуянын ичине кирип, анан айрыкча бул илимий китептерди окуганда кыйын. Ага деле ошол жакшы концентрация менен окуп алса, илимий китептерди мындай түшүнүү кыйын, көркөм китептердей болбойт. Көркөм китепте мындай окуя бар. Анан эмне болду экен, азыр каяка кетет экен деп мындай окуяны кубалап окуйсуң, а илимий китепте андай эмес да. Ошон үчүн китеп окуу түшүнүүдө билбейм, мен мындай бүгүнгө чейин эч түшүнүүдө кыйналган жокмун, бирок жакшы эле билем, кээде мисалы концентрация чачырап кетет, 2-3 бет окуп саласың. Кээде ошол жанагы көркөм адабий китептерди окуп атканда деле аябай сонун тема, кызыгып эле окуп атасың, бирок ортодон жок да, өзүң ошко кетип калган болосуң, Кызыл Кыяга кетип калган болосуң. Анан эмне болду деп кайра артынан бир кайталап келесиң да. Могул жерден калып калган турбаймбы депчи. Көзүң окуп кете берет, өзүң окубайсың да. Ошон үчүн бул концентрация, мындай кунт коюп окуу. Жакшы мындай дитиңди коюп, кунт коюп, эмне жөнүндө болуп атат экен, эмне дегиси келип атат экен, дайыма китепти окуп атканда суроо коюп окуш керек. Эмне деп атат депчи. Анан жөн эле пайдасы жок эле бир нерсени окуп атсаң, мисалы жөн эле бир нерсени айтып аткан болсо, анда жөнүнө коюш керек. Бул ошол. Анан кийинки суроо бар болчу. Иштеп кеткен студенттер, ооба. Негизи мындай бизде ошо Кыргызстанда ошол иштеп окуган студентти бир мындай өнөрлүүдөй көрүшөт экен да, кыйын экен депчи. Мен буга абдан каршымын. Мындай билим алып атканда ошол жанагы сабыр кылыш керек деп едим, убактысына сабыр кылыш керек да. Анан убактысынын жанында ошол эми анча-мынча кыйынчылыктар болот, сөзсүз. Курсаң ачат, акча тыйынга муктаж болосуң. Анан мүмкүн болушунча ата-энелер каржыласа, керек болсо ошол иштеген студенттерге айтат элем да, эми азыр аябай мүмкүнчүлүктөр кенен болуп калды. Күнүгө иштеген иште эмес. Мисалы студент бай жашашы бул зарыл нерсе эмес да. Эми Кудай аманчылык койсо, байлыкка, бийликке жетет, алдыда убактысы болот. Бирок студент
күндөрүнүн көбүн илимге, билимге арнап, окууга арнап, такыр үйдөн колдоо болбой атса, ата-эне акча бере албай атса, мен абдан жакшы түшүнөм. Анткени мен деле ошондой баягы материалдык муктаждыктарда окуганмын да. Аны абдан жакшы түшүнөм. Бирок баягы убактысынын көбүн билимге арнап, азыраагын акча тапканга багыттаса, азыр мисалы онлайн жумуштар бар. Же болбосо, мисалы менин бир жээним бар. Азыр эми окуусун бүтүп калды, бирок студент кезинде бир эле ошол ишемби күндөрү барып, ал дагы түштөн кийин эле ар кандай банкет залдарды кооздогонго жардам берип, анан 1,5 миң сом ушундай акча алат эле. Анан аны ошо бир жумага жеткиргенге аракет кылат эле да. Анан кайра дагы ошондой кийинки жумада, себеби студенттин баягы эптеп курсак эле тоюп турса болду да. Мисалы күнүгө 1000 сом табыш студентке мындай зарыл нерсе эмес да. Бирок бир жумага ошол 1000 сом таап, ошону жеткирип, жол киресине, курсагын тойгузуп турганга жетсе болду да. Эми онлайн жумуш таап алып, аны дагы баягы сабактан тышкаркы учурларда азыраак убактысын бөлүп, баягы курсагын тойгузуп тургудай акча таап турса деле болот да. Студенттер өнөрүн арттырышы керек. Анан окууну таштап, мисалы, эптеп эле окууга барып коюп, калган убактысын акча табууга бөлүп аткан болсо, мен колдобойт элем. Мен ошолорго айтат элем тескерисинче, окууну таштап эле, өзүңө дагы стресс, мындай өзүң түшүнүп турасың жакшы билим албай атканыңды. Студенттер моюнга алса болот муну. Анан бул өзүңө ашыкча стресс болот. Жөн эле баягы давлениең көтөрүлөт, жөн эле жаштайыңан туруп, сахарың көбөйүп кетет. Андан көрө өзүң студентсиң, эгер окуу жакпай аткан болсо, ачык эле айтып, аны токтотуп эле ишке көбүрөөк көңүл бурса, андан көрө ошол окуган убактысын иштесе, мен ойлойм эртерээк бутка турса керек депчи. Туура айтасыз. Азыр учурда ушундай болуп атат да, көбү иштейт, окуйт, же окуудан жок, же иштен жок, 5 жылдан кийин бүтсө, же кесибин жакшы билбейт, же ишин жакшы билбейт да. Же нар жактан жок, бер жактан жок. Ошо азыр бизге келген студенттерден дагы айтып атабыз да. Эптеп илең салаң болуп келбегиле, тапшырма берилди аткаргыла, андай үйдөн жумуш бүтпөйт. Же болбосо келбегиле такыр. Жумушуңарды ошол жакта кылып, ошол жерде иштесеңер 1-2 жылда бутка туруп кетесиңер. Базарга чыккыла деп совет берип атабыз да. Носки саткыла барып, 1-2 жылда бутка туруп кетесиңер. Анан бул жакта суроолор бар экен, агай Кыргызстанда туруп эле сиздин курсту бүтүп иштесек болобу дейт. Анан башка суроо жок экен пока. Сиздин курсту бүткөн студенттериңиз иштеп жатабы, канча айлыкка иштеп жатышат деп суроо бериптир. Ошол 2 суроо бар экен. Анан ошону мен аягына чыгаралы анда. Макул, рахмат. Бул баягы жалпы билим берүүгө эмес, биздин курстарга тиешелүү суроо болуп кетиптир. Эми мындай ушул суроону берген адамдарды мындай көп баалай бербейм да. Өтө жакшы суроо эмес болчу. Себеби өзүн башка бирөө менен салыштырып атат да. Мисалы, мен айтат элем да, ушул суроону бергенден көрө, мисалы, биздин курста ушуга чейин эч бир адам иштеп кетпесе дагы келип окуш керек да. Балким тескерисинче, биздин курста бүтүргөн адамдардын 100% иштеп атат. Сиз келип окуп иштебей калсаңызчы. Себеби эч бир адамдын тагдыры окшош эмес да. Баарыбыздын мына бармагыбызда отпечаткабыз башка болгондой эле тагдыр жолубуз дагы башка да. Албетте биздин курстарды бүтүрүп алып, биздин курстарда бүтүрүп алып иштеп аткандардын бардыгы онлайн иштейт. Чет өлкөдө иштешет. Дубайда иштеп аткандар бар, Швейцарияда иштеп аткандар бар. Айлыктарын эми айтпай эле коеюн, бирок Кыргызстанда андай айлыкты мен көрө элекмин. Эч бир жерде, мисалы, депутаттын деле айлыгы мындай расмий алган айлыгы ага жетпейт. Чындап айтайын. Отунбаеванын баягы пенсиясы 110 миң сом экен, ошончо алабы деп ыйлап атышпайбы? Мисалы, биздин иштеп аткан балдарыбыздын айлыгынын жанында 110 миң сом акча деле эмес, эч нерсе деле эмес. Ага иштешпейт. 110 миң сомго биздин балдар иштебейт. Ошон үчүн
өзүңдү башка бирөө менен салыштыруу бул абдан туура эмес нерсе. Абдан туура эмес нерсе. Бул мындай ушул мисалы биздин курска келип, булардын балдарынын баары жакшы иштеп атыптыр деп келип, сиз иш таппай калышыңыз турган иш да. Бул да гарантия нерсе эмес да. Ошон үчүн анан жанагы университет, кайсы университет сунуштайсыз, анан каякта окусам болот, кайсы университет жакшы деп сурагандар бар да. Мен ошону да айткым келет да, керек болсо эң жаман университетти тандаш керек. Ошол жерден барып туруп, эң жакшы окуучу болуп, өзүңдү көрсөтүп, мындай чоң ийгиликтерди кылып коюш керек. Анан эң жакшы университетке барып алып, анан ал жерде илең салаң болуп, анан ал университеттин дагы жөн эле престижин түшүрүп, бизде деле ушундай начар окуучулар бар турбайбы дедирбей, тескерисинче университетти тандабай, өзүң окуй турган кесипти тандаш керек. Мен кантип окуйм деп ошол өзүңдүн окуу жолуңду тандаш керек. Эң биринчи адам өз алдынча окууну өнүктүрүшү керек. Мисалы, секом кызыл кыя жакшы окуп атканда ал жерге барып алып, анан баягы мектептегидей эле жөн эле барып келип эле жүрсөң, тапшырма аткарбасаң, өз алдыңча изденбесең, анда окуунун эмне кереги бар? Анда эмнеге курска барасың? Болгону адам өзүн издегенди, өз алдынча издеп окуганды үйрөнүшү керек. Ошондо анан мен ойлойм дагы көбүрөөк ийгиликтер болот деп. Саламат агай, чакырганыңызга чоң рахмат, абдан кубанычта болдум. Көрүүчүлөрүбүз, ошол окуучуларыңыздар, эгер бизден пайдалуу маалымат алган болсо, мен абдан кубанычтамын. Дагы уюштуруп, дагы чакырып туруңуздар, биздин эшигибиз ар дайым ачык. Айрыкча ошол жаштарга, окуучуларга өзүбүз билген кичинекей бир жакшы нерсени болсо да жеткирүүдөн биз мындай кайф алабыз. Ошону менен эс алабыз, ошону менен жыргайбыз. Азыр биз айтып аткан сөздөр дагы бир-эки адамга болсо да жакшы таасирин берип, көрсө ушинтип окуш керек турбайбы деп бүгүндөн баштап ойлонуп калса, биз аябай сүйүнөбүз. Урматтуу окуучулар, урматтуу жаштар, урматтуу бүтүрүүчүлөр, урматтуу студенттер, келечек бул өлкөнүн келечеги, ар бирибиздин келечегибиз бул биздин гана колубузда. Биз өзүбүз аны курабыз, биз өзүбүз аракет кылып, анан бул өлкөнү дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөлөрүнүн катарына чыгарабыз. Бирөө келип бизди ийгиликтүү кылбайт, бирөө келип сизди жакшы окутуп койбойт. Ошону эч качан унутпаңыз. Анан жакшы окуп койсо эле ийгиликтүү болот деген нерсе дагы жок. Мындай ар дайым креативдүү болуш керек, ар дайым жанагы критикалык ой жүгүртүүңүз ачык болушу керек. Өзүңүздүн артка кетип атканыңызды, алдыга кетип атканыңызды өзүңүз таразалап өлчөй ала турган деңгээлде болушуңуз керек. Антпесе ийгилик болбойт. Мен мисалы адам билиш керек, мисалы мен жакшы окубай атам деп деле өзүнө айта алыш керек. Мен бүгүн эмнеге китеп окубадым деп өзүнө суроо бере алыш керек. Критикалык ой жүгүртүш керек. Мен бүгүн 6 саат Instagram көрдүм, ошондон кандай пайда таптым? 6 сааттын 1 саатын Саламат агайдын эфирине катышып турмун. Анда мындай жакшы сөздөрдү угуп турмун. Бул 1 саат мен үчүн пайдалуу болуптур. Наркы 5 саат каяка кетти экен? Эмне көрдүңүз экен? Мен деле Instagram көрөм. Сиздер көргөндөй эле. Бирок атайын таймер коюп, Instagram'дын убактысын өлчөдүм. Мисалы бир күндө 1,5 саат Instagram көрөт экенмин. Бүгүн андан ашты болуш керек, сөзсүз мына 1 саат сиздер менен болгон эфир кетип атат. Ошол 1,5 саат көргөн Instagram'да мен ал учурда эмне кылам? Сиздерден келген суроолорго жооп берем. Кандайдыр бир жакшы нерселерди сторис кылып чыгарганга аракет кылам. Башка мен өзүм сыйлап, кадырлап, мындай сөзүн угуп жүргөн адамдардын стористерин көрүп, ал жактан жакшы нерселерди өзүмө сабак катары алып калганга аракет кылам. Мисалы, Максат Мухтаров деген Instagram'да абдан белгилүү эл аралык бир коуч байкебиз бар. Анын мисалы кандайдыр бир курстары арзан эмес. Бир курсуна жазылайын деп кызыгып, канча деп сурасам, баасы мисалы $2000 дейт.
Бирок ошол $2000 курста үйрөтө турган нерселерин Максат байке ансыз деле сторис кылып чыгарып атат, ансыз деле аны айтып берип атат. Мен ошолорун пайдаланууга аракет жасайм да. Ошон үчүн урматтуу бүтүрүүчүлөр, ар дайым издениңиздер, өнүгүңүздөр, ошол социалдык тармактарды колдонууну иретке келтириңиздер, жакшы нерселерди көрүп, жакшы нерселерди укканга аракет кылыңыздар. Баарын эле көрө бербей, жаманды блокировать эткенди, жаманды четке какканды үйрөнүңүздөр демекчимин. Саламат агай, дагы бир жолу чакырганыңызга чоң рахмат. Сизге дагы чоң ийгиликтерди каалайм. Сизге чоң рахмат. Үшүбүздүн эфирге келип, окуучуларыбыз менен, жалпы катталуучуларыбыз менен жакшы ойлоруңуз менен бөлүшкөнүңүзгө пайдалуу болду деп ойлойм. Мен бул жерден сиз айткандай 1-2 адамга бир жардам берип калсак, ошол бизге чоң ийгилик. Ошо максаты да ошол болчу. Ошол биздин катталуучулар жөн эле биздин Инстаграмды карап отура бербестен бул жактан дагы көбүрөөк пайдалуу маалымат алсын, таанып билсин, эми өзүнө салым кошсун деген ниетте. Анан айта кетейин, Максат Муктаров байкебиз бул өзү Кызыл Кыял экен. Өткөндө агасы менен жолуктук. Бул жака келип кеттик, жолуктук. Анан бул биздин катталуучуларга мындай кандай десем, бир ой салып койгонго айтып атабыз. Ушундай ушу Кызыл Кыялга окшогон шаардан чыгып деле дүйнөлүк аренага чыкса болот экенин билсин. Анан дагы бир жолу чоң рахмат. Катталуучуларга да көп бергениңиздерге чоң ыраазычылык, суроолоруңуз үчүн, кызыктуу суроолоруңуз үчүн. Биз бул жактабыз, буюрса курстарыбыз жүрүп жатат, активдүү. Мына аз калды убакыт, 4 айдай калды, ортун беришиңерге аз калды. Эми убакыт деген учкан куш экен, мына 1 саатыбыз деле бат эле өтүп кетти. Ушуну менен түз эфирибизди аяктайлы. Ким жетишпей калган болсо, биз сактап койгонго аракет кылабыз. Мына сактап коюшубуз керек. Баарыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат.